شكور يا الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن. Кайрымдуу бол коомдук фондунун кылып келген ар бир кайрымдуу ишинин көпчүлүгү чет жерде иштеп жүргөн кыргыз мигранттар болуп келет. Алардын ичинде Москва шаарында 1207 кичи маршруттук линиясында иштеген кыргыз жердештерибиз дагы бар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына биз бүгүнкү күндө Кайрымдуу бол коомдук фонду көп жакшы иштерди жасап келгенге аракет кылып келебиз. Бирок ушул аракеттерибизге салымын кошуп келген мекендештерибиздин бири Москва шаарындагы эмгектенип келген мигрант болуп, мекенден четте алыс жерде жүрсө дагы жакындан колдоо көрсөтүп келген мекендештерибиз түзүп келет. Ошолордун катарында мына 1207 маршруткасын айдаган мекендештерибизге азыр баягы жүзмө-жүз көрүшкөнү келатабыз, Кудай буйруса. Мекендештерибиз менен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, Москва тургундары. Биз бүгүнкү күнү Москва шаарындабыз. Буюрса ушу Москва шаарындагы бизге колдоо көрсөткөн мекендештер менен жолугууга келатабыз. Жана ошондой эле биз менен бирге кызматта эме Нурсултан инибиз. Мына бул жерде болсо ошол мекендештерибиз мына ушул жерде экен. Жолугушуу ана кыргызды көрсөң сүйүнөсүң. Чет жерде жүрсө дагы ынтымактуулукту бекем сактап, биримдиктүүлүк менен мына биргеликте иш алып бараткан мекендештерибиз буга чейин көрүшпөй туруп иш жасап келсек, анан мына биз бүгүн Кудай буйруса мына мекендештерибиз менен көрүшүп жүзмө-жүз. Салам алейкум. Кандайсыз, амансың? Кудайга шүгүр. Салам алейкум. Салам алейкум. Assalomu alaykum. Chaqay, amansinglar. Кандай жакшы келдиңерби? Кудайга шүгүр. Жакшы учуп келдиңерби? Жакшы. Кыргызстан кандай? Жакшына Жакшы, Кудайга шүгүр. Турабы, өнүп атабы? Ошол эле. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы. Кыргызстанда иштеп чарчабастан. Биз эмне? Силер кандай? Кыргызстаныбыз кандай? Жакшы. Жакшы элеби? Кудайга шүгүр. Мынакей Кудай буйруса буга чейин биз телефон аркылуу бирибизди көрбөй туруп жакшылык иштерди жасап келген болсок, бирок көрүшпөй туруп бир канчалаган иштерге салымын кошкон мекендештер менен бүгүн жүзмө-жүз көрүштү. Аллах насип кылып турат бизге. Кудайга чек шүгүрлөр болсун. Мынакей азыр Кудай буйруса жолугушуп ушул чоң кенен Москванын ичинде мына бирибизди көрүшкөнүбүзгө Кудайга чек шүгүрлөр болсун. Кудай буйруса анан буйруса дагы да көп жакшылыктарда бирге себеп болобуз деген чоң үмүттөрүбүз чоң, Кудай буйруса. Кайрымдуу бол коомдук фонду 3 жылдан бери кылып келген ишинен элге отчет берүү иретинде Москва шаарына барып, колдоо көрсөтүп келген демөөрчүлөр менен жакындан жолугушту. Биздин жардам кайрымдуулукка жардам берерибиздин себеби биз интернеттен көрдүк, балдардан уктук, достордон уктук. Анан ар кандай жүрөгү оорутарлык Кыргызстандагы муктаж үй бүлөлөрдү көрдүк. Азамат Байматов тарткан, Азамат Байматов жүктөгөн өзүнүн каналында видеолорун көрдүк. Анан ошол себептен биз балдардын бири-бирибиз менен кеңешип, ошо кайрымдуу бололу, бири-бири садака кылалы деген
ниеттер менен баарыбыз кеңешип, анан кийин ушул Азамат Байматов аркылуу садака кылып кайрымдуу кылалы деп чечтик да. Биз сакта акча каражатын Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Элдер Москвага келип иштеп аткандай эле биз деле Кудайга шүгүр элден аз эмес, элден көп эмес иштеп атабыз. Бул шариатта деле, бул динде деле бизде бар экен да. Канча миң, мисалы 40 миңби, 50 миңби ошол акчанын ичинен какой-то бир суммасы, проценти садака кылып туруш керек экен. А биз ошол себептен баардык бир бригадага полный айтып, бири-бирибизди түшүнүп, ошону кеңешип, анан кийин ошону садака кылып туралы деп чечкенбиз да. Анан кийин ошол себептен биз бир айда 2 жолу чогулуп, өзүбүз чогулуп, ошол жерден акча чогултуп, эми ким каалаган биз эч кимди кыйнабайбыз. Балдарданчы эч кимди кыйнабайбыз. Ар бири эле өзүнүн көңүлү менен берилет, ар бир акча. А биз ошол акчадан эжеге которууну чечтик. 1207 кичи маршруттук линиясында эмгектенген айдоочулардын баардыгын кыргыз мигранттары түзөт. Ошол себептен бул мекендештерибиз бөтөн жерде жүрсө дагы өлкөбүздүн камын ойлоп, муктаж мекендештерибизди ойлоп, ынтымак менен колдоо көрсөтүп келет. Ошол мына биздин жумуш ушинтип күнүгө саат эртең мененки 5-тен 23 мүнөт өткөндө ушул жерден иш башталат. Ушундай кылып кечки саат 10-до Москвадан чыгып ушул областка киши ташыйбыз. Бул город Дзержинский деген эме шаарча да, кичинекей шаар. Ошол ушул жерде ушундай кылып эмгек кылып атабыз. Кудайга шүгүр. 10 машинабыз бар. Бир линияда бул Рамтранс деген фирма, бир фирманын бир линиясын биз кыргыздар алганбыз да. Сүйлөшүп ошол бригадирибиз Кутман деген кыргыз бала. Калган иштегенибиз 10 машинабыз бар. Азыркы кезде ошо 16 водитель иштейбиз, айдоочу. Ошол ушундай бардык нерсенин биз жөнөтүп аткан акчалардын күмөнү жок эме. Азамат байке бардыгын далилдеп бизге жөнөтүп атпайбы. Ар бир жөнөткөн акчабыздын, мисалы, бир айда бир 30 миң рубль жөнөтсөк, 15 миңден 2 жол чогултуп. Ошол 30 миңге мындай нерсе алдым. Бул үйгө мондай строй материал алдым, мисалы. Ушундай алдым дейт. Бул бака Индияга кетип атат, бул эжеге мынча акча мына бердим, алып барып бердим деп далил менен да. Ошол себептен анан ушинтип Азамат байкеге которобуз да. Анткени Азамат байке может кээ бирөөлөр Азамат байке өзү айткандай эле бизге көпүрө да. Биз Азамат байкеге билип салабыз. Азамат байке ошонун чындап муктажбы же муктаж эмеспи, ошону билип берип мондай дейт. Азамат байке менен да кеңешебиз акча салардын алдындачы. Азамат байке монча акча бар, кандай кылалы десек, Азамат байке өзү да бизге предложение кылат. Мондай могу адамга аябай муктаж болуп атат. Ушуга которосуңарбы же бир 2-3 вариантын айтат да. Анан эме болду, ушинтип Азамат байкеге которобуз. Кемчилигин айтыш кыйын нерсе да. Анан эмне өзгөчөлүгү бары мына ушунча бала иштеп атабыз. Бизге мындай киреше жагы да жакшы да, аябайчы. Эме болот. Кандай десем эми. Биз ушул иштеп баштагандан баштап орусча проблемасы жок, көп кыйын нерселерден мындай жеңил да иштегенибизгечи. Буга чейин иштеп жатканбыз, бирок салгандан кийин баягы Кудай кырсыгынан алыс кылсын, ошондой нерселер азайды, ишибиз алдыга жүрүшүп атат. Тапкан немелери дагы ар бирөөнүн тапкан акчалары да мындай берекелүү боло баштады. Көп иши киреше жагы дагы аябай жакшы боло баштады да, ушул именно кайрымдуулук кылгандан кийинчи. Фондко ыраазычылыгыбыз ошол жетекчиси Азамат байкеге, Ражап байкеге ушул ыраазыбыз. Ошол биздин сооп таап калышыбызга себеп болгон Азамат байке ошол бизди сооп табышыбызга кандай десем мен жетелеп барган болуп калабы. Ошого ыраазыбыз да. Биздин сооп табышыбызга да Азамат байкенин салымы чоң десек болот да.
мына бул жактан баягы кайрымдуулук кылган эмеси ушул эки жактан болуп атат да. Бир четинен ушул сооп таап атабыз, бир четинен бирөөгө жакшылык кылып атабыз. Бир четинен баягы мисалы кемип кетпейт да иштер. 1000 сом берсең деле, 2000 сом берсең деле, 2000 сом берип койсоң деле эме да. Кайра эки эсе, 3 эсе болуп андан көп акча табып атабыз да. Мында эч кемиген жок да булданчы. Кайрымдуу коомдук фондунун негизги максаты жана көздөгөнү жараткандын ыраазычылыгын табуу жана коомубуздун айырылуу катмарына татыктуу кызмат кылуу болуп саналат. Ал эми биз бул көздөгөн максатка жетүүгө мына ушундай кайдыгер карабаган мекендештердин колдоосунда ишке ашат. Андыктан сооп табам деген мусулман бир туугандар да биз менен сооп табуу жолунда сапарлаш болууга чакырмакчыбыз.